могул диний билим берүү стандарттарын иштеп чыгыш үчүн биз Муфтиятка караштуу медреселердин статусун карай турган болсок, медресе дегендердин 2 жылдан баштап программалар билесиздер. 2 жылдык, 3 жылдык, 4 жылдык өтөбүз, бирок 2 жылдан баштап 7 жыл, 8 жылга 8 жыл окуткан медреселерге чейин айырмачылык бар бизде. Эми биз ушулардын бир муктаждыктарына жооп бере турган бир жол табышыбыз керек да. Биринчиден, ошолордун муктаждыктарына кылып аткан иштерин мындай жокко чыгарбастан бир жол табышыбыз керек. Экинчиси, мамлекеттин саясатына жана билим берүүнүн өзүнүн да мыйзамдары бар да. Ошолорго ылайыктуу бир жол табышыбыз керек. Бүгүн отчеттук кеңешмесин уюштуруп атат. Бул жерде өзүңөр көргөндөй изилдөөнүн объектиси менен предметин аныктаганбыз. Биздин изилдөөнүн объектиси катары диний билим берүүнүн сапатын башкаруу, өнүктүрүү процессинде колдонулуучу методикалык механизмдер. Ушул негизги методикалык механизмдерди биз объект кылып алдык. Анан изилдөөнүн предмети катары диний билим берүүнүн сапатына мониторинг жүргүзүү, аны жакшыртуу, формалары, сапат